Бүгін 9 май Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиш күнү. Бул күндө батыш союзниктерибиз 8 май күнү белгилешет. Ал эми СССРде азыр СССРден кийинки республикаларда 9 май күнү белгиленет. Эмне үчүн? Мунун эки себеби бар экен. Биринчи себеби саясий, экинчи себеби географиялык. Саат алкактарына байланышкан. Биздин америкалык, англиялык союздаштар шашылып 7 май күнү эле 45-жылы Франциянын территориясында немис генералдары менен кол коюп, жеңиш күнүн жарыялап жиберет. Аны уккан Сталиндин жини келет. Ал кайрадан 8 май күнү Карл Хорст деген Берлиндин жанындагы кичинекей шаарчада Жуковдун штабына барын кайра жыйнашат. Ошентип 8 май күнү түнкү саат 10:43 мүнөт өткөндө Жуковдун ставкасында Германиянын капитуляциясына кол коюлат. Ал убакта Москвада түнкү саат 12:43 мүнөт убакыт өтүп 9 май болуп калган болот. Ошентип биринчиси Сталиндин СССРдин үстөмдүгүнүн алдында, СССРдин үстөмдүк шартынын алдында Жуковдун ставкасында кол коюлат деп кайрадан капитуляция документине кол койдурганы, экинчиси мен жана айткан географиялык себеп. Ошентип биз бүгүн Улуу Ата мекендик согушта жеңиш күнүн белгилеп жатабыз. Бул немис элинин утулушу эмес. Бул фашисттик идеологиянын утулушу катары карашыбыз керек. Ошондуктан бул күндү немистер дагы белгилейт. Кече Берлинде 8 май күнү дем алыш күнү болуп, немистер бул күндү белгилешти. Бул согушка Кыргызстандан 360 миң адам, ар бир 4-чү адам аттанган. Анын 160 миңи Берлинге чейин жолдо курман болушкан. Берлинде келип да май айында да курман болгон кыргызстандыктар көп болгон. Мен азыр ошол кездеги Рейхстаг, азыр Бундестагдын алдында баатырларга түбөлүк даңк деген эстеликтин алдында турам. Бул жерде 2000 адам коюлган экен. Германияда мындай 4000 көрүштөн бар. 700 миң адам ушул жерде өлүп көмүлүп калышкан. Курман болуп көмүлүп калышкан. Алардын арасында мусулман дининдеги дагы СССРдин граждандары болгон. Ошон үчүн Орта Азия республикалары плюс Азербайжандын элчилери демилге көтөрүп, бул Россиянын эли жеңиши эмес, бул баарыбыздын, жалпыбыздын, Совет элинин жеңиши. Ошондуктан официалдуу дин өкүлдөрүн чакырып, курман болгон батырларыбызга Куран чүрүп койсок деген демилге көтөрүлгөн. Кыргызстандан Кыргызстандын муфтийи жетектеген официалдуу делегация келип, бүгүн Берлиндин эки жериндеги ушундай эстелик коюлган братская могилага барып, курман болгон баатыр мусулмандарга арнап Куран окуду жана бүткүл дүйнөдө тынчтык, ынтымак, токчулук болсун деп бата беришти. Бул жөн гана ритуал түрүндө эмес, чоң мааниге ээ болгон акция болду. Бул жердеги элчилер жыл сайын өзүбүздүн ушинтип жалпылыгыбызды, биримдигибизди белгилеп турушубуз керек деген чечимге келишти.